Плохо стал слышать, да. 72 жаштагы Николай Шетниковка дарыгерге барып көрүнүү бир топ түйшүк жаратчу бейтапканага келип каттоого туруп кезек күтмөй машакаты бар эле. Мунун баары бир топ убакытты алат. Кээде дарыгер кабыл алууга үлгүрбөй калган күндөр болгон. Электрондук жазылуунун аркасы менен маселенин баары чечилди. Пришел немножко внеплана. Дарыгердин кабыл алуусуна пландабай туруп келдим. Дарыгерге үйдөн жазылгам. Келсем кезек жок. Баары тынч. Дароо кабыл алып, кулагымды дарылап, тазалап беришти. Азыр кезек күткөн кишилер жок. Андай болгон күндө жарым саатта отуруп аран кирчүбүз. Онлайн жазылуунун ыңгайлуулугун дарыгерлер да сезип жатат. 18 жылдык эмгек тажрыйбасы бар дарыгер Адахан Махмадиев түзүлгөн шарт баарын жөнөкөйлөштүргөнүн билдирет. Ал адамдар ортосунда байланыш болбосун деп убакыттан аралыкты сактап, күнүнө 20га жакын бейтапты кабыл алууда. Мындай чыгат, бул менин персоналдык номерим. Мында уже мага жазылган оорулар мына бүгүн 6 киши жазылган. Ошонун 4 кишини мен тейледим. Бизге ооруларга да шарт жакшы түзүлдү. Жазылып атышат, улгайган кишилер, неберелери, балдары жазып, регистратура медкеji сайтына кирип жазылып атышат. На 2.15 тогда дайте. 2.15 вот записала. Да, давайте. Саламаттык сактоо тармагында санариптин кеңири жайылышына COVID-19 түрткү болду. Жарандарды аралыктан кабыл алуу жугуштуу илдеттен сактайт. Дарыгерге онлайн жазылуу үчүн жөнөкөй эле бир нече кадамдарды жасоо зарыл. Биринчи кадам регистратура Чекит Мед Чекит KG порталына кирүү керек. Паспорттагы идентификациялык жеке номурун киргизүү зарыл. Байланыш телефон номуру жазылат. Экинчи кадам дарыгерди тандаңыз. Үчүнчү кадам убакыт саатын тандаңыз. Жазылууну бышыктаңыз. Бейтап электрондук жазылуудан кийин дарыгерге кириш үчүн каттоо бөлүмүнөн дүмүрчөк алат. Ошондой эле телефон чалууларда катталат. Ошондон улам ооруканаларда узун кезек күткөн адамдар дээрлик жок. Бир нече адам кабыл алууга келишкен. Алсак номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда июнь айынын башынан бери 5000ден ашык электрондук жазылуу болгон. Электрондук каттоодон келип аткандар бул социалдык дистанция кармалып атат. Эң биринчиден баягы бир күндө 12-15 киши жазылып атат. Анан биздин дарыгер билет кайсы бейтап келип атканын, кайсы эмелер менен. Ошон үчүн биздин регистратурадан да каттоо жүргүзүлүп, алар билишет да бир күндө канча киши келип. Анан астыңкы биринчи этажда да бизде дагы фильтр иштейт. Фильтрден дагы температурасын измерять этип журналга жазылабыз, ким келип, кандай болуп кетип аткандагы. Учурда электрондук жазылуу тутумуна Бишкек шаарындагы бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору кошулган. Программа иштей баштагандан бери былтыр күздөн тарта дарыгердин кабыл алуусунда портал аркылуу 65 000ден көп жазылуу болгон. Уланбек Тиканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.